Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпчөнөкөй апсиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтомун сунуштайбыз. Тилекке мага сарсанаа болуп жаткан адамдарга чоң рахмат айтабыз. Тилек буйруса жакшы болуп бара жатат. Баары алдыда. Бул болгону башталышы. Ар бир болуп өткөн окуя бизди күчтөнтөт. Тилек аягары менен саясий талаага кайтып келет. А мен жарандык коомдо мыйзамга, адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка чакыра бермекчимин. Бизге агаруу керек, коомго агаруу керек. Аз коркуу, көп сүйүү. Улан Үсөйүн Facebook баракчасы. Камчыбек Ташиев кайсы кызматка бараары тууралуу суроого жооп берди. 10 октябрда Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кайсы кызматка бараары тууралуу сүйлөшпөгөнүн билдирди. Ал премьер-министр жана президент чечим чыгараарын айтты. Садыр Нуркожоевич менен мамлекетти мыйзамдуу жолго кайтарып келүү боюнча чоң үмүтүбүз бар болчу. Кызматтарды бөлүшүү тууралуу эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес, деди Ташиев. Ал кийинки шайлоолорго сөзсүз катышаарын кошумчалады. Булак Аргумент KG сайты. Өмүрбек Бабановдун учурда каякта экени айтылды. Өмүрбек Бабанов учурда Кыргызстандын аймагында. Ал кармалган жок. Бул тууралуу Республика партиясынын штабындагы булактар бүгүн 11 октябрда билдирди. Ал Бишкек шаарында кетүү тууралуу планы жок. Анын абалы жакшы, эч жака чакырышкан жок деп айтылат билдирүүдө. Булак Назар Ньюс KG. Колов Жапаровдун премьери болгонуда президенттин кеткени дагы мыйзамсыз. Мурдагы премьер-министр Феликс Колов Садыр Жапаровдун премьер-министрликке мыйзамсыз бекитилгенин билдирди. Бул тууралуу Колов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Ал белгилегендей, парламенттин кезексиз жыйынында кворум болгон жок. Жыйынга 51 депутат катышып, 10 депутаттын ишеним каты бар экени жарыяланды, бирок бул ишеним каттар залда 61 депутат катышкан учурда гана күчкө ээ болот. Эгер мынча сандагы депутат катышпаса, депутаттар кабыл алган чечимдер мыйзамсыз саналат жана аткарылбашы керек. Мындан улам Садыр Жапаров шайланган премьер-министр болуп саналбайт, деп жазды Колов. Ал мыйзамдын талаптарын эске албаган депутаттардын аракетин сынга алып, өлкөдөгү башаламандыкка жол ачып жатат деп айттады. Ошондой эле Феликс Колов президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан өз арызы менен кетери жөнүндө билдирүүнү комментарийледи. Анын айтымында президент кызматтан кетсе, 3 айдын ичинде президенттик, 1 айдын ичинде парламенттик шайлоо жарыяланышы керек. Мындай учурда президенттин кетиши кылмыштык шалаактылык болоорун эскерткен Колов тиешелүү бардык адамдарды мыйзамды сактоого чакырды. Саясатчы Равшан Жээнбековду кафеден кармап ички иштер министрлигине алып кетишти. Равшан Жээнбековду күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери Бишкектеги кафелердин биринен кармашкандыгы маалымдалды. Саясатчы Равшан Жээнбеков кармалып ички иштер министрлигинин тергөө кызматына алып келинип, ага Ала Тоо аянтындагы башаламандыктар боюнча иш козголду. Бул туурасында ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Саясатчыга карата жаза кодексинин 264 беренесинен, башкача айтканда массалык башаламандык уюштуруу беренесинин негизинде иш ачылып, кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестине катталганын маалымдашты. 5 октябрдан 6-сына караган түнү Бишкекте митинг болуп, тергелип, камалып отургандар түрмөдөн бошотулган. Алгач Алмазбек Атамбаевди, Садыр Жапаровду, андан кийин дагы бир катар абакта отурган саясатчыларды бошоткон. Алардын арасында Равшан Жээнбеков да болгон. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында милициянын атайын даярдыктагы кызматкерлери Равшан Жээнбековду Бишкек шаарындагы кафелердин биринен кармаган. Учурда ал ички иштер министрлигинин тергөө кызматында, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Равшан Жээнбеков Кой-Таш окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын декабрь айында камакка алынган. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган. Буга чейин Атамбаев баш болгон саясатчыларды ички иштер министрлиги кайрадан кармаган. Булак Спутник KG. Темирлан Султанбеков ачкачылык жарыялады. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого Социал-демократтар партиясынын катышкан Темирлан Султанбеков ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасына жарыялады. Белгилей кетсек, массалык башаламандыктарды уюштуруу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган Темирлан Султанбеков азыр Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Ал өзүнүн кайрылуу катында аны кыйнап коркутушканын жана тергөөчүлөр аны эмне үчүн кармагандыгын түшүндүрө алышпай жаткандыктарын жазган.
Эске салсак, Темирлан Султанбеков кечээ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка кармалган болчу. Булак Назар Ньюс KG. Патхалим, шеф жана коркутуу. Касымалиеванын кечээки жыйындын мыйзамсыздыгы боюнча билдирүүсү. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева депутаттардын кечээки кезексиз жыйыны мыйзамсыз өткөнү тууралуу билдирүүсүн таратты. Пикирин социалдык түйүндөгү баракчасына бүгүн 11 октябрда жарыялаган. Депутат бир четинен кечээки мыйзамсыз деп эсептеген жыйындан түз эфир аркылуу айрым кесиптештеринин туура эмес ишин айтпастан чыгып кеткенине өкүнүп жатканын айткан. Белгилей кетсек, аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга 53 депутат өзү катышып, 10 депутат ишеним катын бергени айтылат. Депутаттар өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдоду. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков жарлыкка кол кое элек. Аида Касымалиеванын билдирүүсү. Бир четинен болуп жаткан окуяга каршылык көрсөтүп, коркутуу болгон жыйынды мыйзамсыз кылуу үчүн кеткем. Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчисине телефон чалып дагы, жазып дагы менин добушум кворум үчүн эсептелбесин деп айткам. Ал баары бир катталганын айтты. Мыктыбек Абдылдаев жана Мирлан Бакиров менен дагы байланыша албай койдум. Кворум үчүн менин добушум жок. Коркутуу боюнча ошол жакта жүргөн Урмат Самаевден мага болгон коркутуу. Урмат жана атын айтуудан да коркуп жатышкан сиздин шеф. Мен силерден коркпойм. Мен азыркыга чейин коомдук транспортко түшөм жана жалгыз жүрөм. Эгерде менин кызыма, үй бүлөмө бир нерсе болсо, анда баары бул жерге жазылды. Өлкөдөгү бардык процесстер мыйзамдуу болушу керек. Өзгөчө ушундай тарыхый окуялар. Кечээ кворум болгон жок. 61 депутат өзү катышуусу керек. Андан кийин гана ишеним каттары каралат. Бул жогорку кеңештин жыйынына да тиешелүү. Жогорку кеңештин аппараты баарын жазуу түрүндө жарыялашы керек. Мен жада калса жогорку кеңештин имаратына да кире албай жатам. Кечээки жыйындын мыйзамдуулугу сотто каралат. Биз мыйзамдуулукка кайтышыбыз керек. Булак Назар Ньюс. Бизди кардарлар жапайы адамдардай көрөт. 1,5 айда 500 000 сом тапкан Акматова байлардын айылына жашайт. Тоң районунун Көк Мойнок айылынын 47 жаштагы тургуну Махабат Акматова жол боюнда соода кылып, балык, чычырканак, кыямдын түрлөрүн жана курут сатат. Карманыбыз быйылкы сезондо 500 000 сомго чейин каражат тапкан. Өзүм балыкчы шаарынан болом. Ушул айылда соода кылганыбызга 30 жылдын жүзү болду. Жолдошум Таалай Ибрагимов 1969 жылы төрүлгөн. Башында балыктын төрүн сатчубуз, андан кийин курут койдук. Азыр чычырканактагы сатабыз, ширесин сыгып алып, кыям жасайбыз, кымыз дагы сатабыз. Кардарларга көбүнчө балык кууруп беребиз. Чычырканактын 3 литри 350-400 сомдон, кээде бул баадан арзан болот. Куруттар 10-15 сомдон. Тоодон бөөрү карагат терип келип, кыям жасап аны сатабыз. Анын литри 350 сомдон. Быйыл жайкы сезондун убактысы аз эле болду. Ошентсе дагы соода жакшы болуп, 1,5 айда 500 000 сомго чейин каражат таптык. Мындан сырткары малыбыз бар, айылыбызда баары жетиштүү, жакшы жашайбыз. Бирок кээде кардарлар бизди жапайы адамдардай көрөт. Биздин айылдагылардын баары байлар. Бүт мал менен оокат кылышат. Балыкчыда дагы бирден үйлөрү бар, деди ал. Каарманыбыз 5 баланын апасы. Булак Турмуш KG сайты. Абдил Сегизбаев массалык башаламандыкка кайрадан даярданып жатат. Мурдагы УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев массалык башаламандыкка кайрадан даярданып жатат. Кармап камаш керек. Максаты мурдагы кожоюну Алмазбек Атамбаев баштаган топту эркиндикке чыгаруу. Учурда ал кызуу даярдыкты баштады деп билдирди Өздүк Булак. Эске сала кетсек, Борбор калаадагы башаламандык боюнча ыкчам тергөө иштеринин алкагында президенттик аппараттын мурдагы башчысы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү жана 2 жан сакчысы Курсан Асанов, Фарид Ниязов, Сапар Исаков кармалды. Бул тууралуу 10 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Булак Назар Ньюс KG.